Көрүүчүлөр бизде мына жаркыраган жаңы жыл майрамында келе жатат. Ал эми бул майрам таттууларсыз албетте майрам болбойт эмеспи? Таттууларды ар дайым жаратып, тагыраак айтканда торт жаратып. Торт менеджер азыр студиябызга келип калды. Тааныштырсак, Нурканат Сатыбалдиев. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Маанайыңыз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жаңы жылда кандай иш-чараларды жасап атасыздар? Жаңы жылга азыр жумушубуз көп. Тортторду түрлөрүн көбөйтөлү деп аракетте жүрөбүз. Новогодний тортторду аябай эле көп чыгарып баштадык. Ошондуктан жаңы жылга карата соодадан спрос болуп баратат деп айтсак болот. Ошол жумуштар менен элекпиз. Соода талап көбүрөөк. Азыр ошол жумуштар менен элекпиз. Жакшы, анан кийин сиздердин фирма биз билгенден ушундай балдарга да кайрымдуулук иш-чараларын ушундай балдар үйлөрүнө дагы берет деп уктук эле. Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Биз кайрымдуулук албетте кылабыз. Биз кайрымдуулук Нарында Happiness деген жака дагы Беловодскийде Дом инвалидов жана бөлөк жерлерге деле кайрымдуулук кылабыз. Жана андан сырткары бизде пенсионерлерибиз бар. Өзгөчө аларга биз акчалай жактан жардам беребиз. Айтсак болот, ар айда эле акча берип турабыз да. Жумушунда, то есть турмушунда эмне менен жашап жаткан ошолор менен камсыз кылып турабыз. Болушунча жардам берип. Эң сонун экен. Ал эми статистикага кайрылсак, мисалы бир жылда көптөгөн майрамдар болот эмеспи? Мына ушул майрамдардын арасынан эң көп торт кайсы күнү сатылат, кайсы майрамда сатылат? Эң көп торт айтсак, убактына караганда 20 күн десек болот. 20 күн бул жаңы жылдын астынан торт сатылат. Жаңы жылдан кийин 3 январга чейин жакшы соода болот. Ошондо күнүнө 2000-2500 торттордун чыгат. 2500 торттун түрү чыгат. Манасага. Андан сырткары дагы айта кетсек, 8 март күнү бир жума калганда, ошол бир жума убакытта ошол күндөрү торттор аябай жакшы соодага чыгат. 23-нде өтпөйт деле. 23-нде эми торт менен тоскондор азыраак дейбиз, бирок аракет кылабыз эми элдерге үйрөткөнү таттуу жеген жакшы деп. Таттуу жеп жүргөн адам дайыма күлүп жүрөт деп коет го. Анан кийин дагы ушу күз айларында көбүрөөк өтөт болуш керек. Бул жанагы үлфөт тойлорго. Тойлордо өзгөчө жакшы өтөт. Бизде ошондо айта кетсем, бизде кенжи бар деген товарлар жаңылык болуп келген. Ошолорду кенжи бар деген булар пирожный, өзгөчө бул ресторандарга коюлат. Ал жерде кандай кантип айтып кетсек, украшениясы, можно сказать, украшениялар жакшы, то есть өзгөчө оформлениялары жакшы болот. Обычный эле пирожный эмес, ал бөлөкчө уже көрүнөт да. Кокос, ошонун түрдүү цветтер кошулат. Ошону айтсак болот, бөлөкчө заказдар алынат бизге. Корпоративдерден, можно сказать, ресторандардан, например, банковский отделдерден ошондойлор көбүнчө заказ кылышат. Ошол убакытта ошол товарлар жакшы өтөт бизде. Ал эми мисалы торттордун дагы түрлөрү болот эмеспи? Творожный, бисквитный дегендей, медовый жана кайсы торт коосуроо талап көбүрөөк? Коосуроо талап көбүрөөк, бул айтсак творожный, йогуртовый дегендер булар азыраак өтөт бизде. Калгандан башка, например, медовый аябай жакшы өтөт. Анан сырткары Черный принц, Прага дегендер, анан ошондой эле көп эле торттор бар, бирок жана айтсак азыр жетишпей калабыз го дейм. Ошону кроме йогурта и творожный, ошондон бөлөк баардык торттор жакшы эле эмеде. Жакшы өтөт. Сиз өзүңүз жакшы көргөн торт кайсы? Мен өзү жакшы көргөн торту медовый десек болот. Нежный, вкусный, сытный дегендей. Рахмат сизге. Акыркы суроомду берип алайын, кыска жана нуска. Сиздин компания ушул тармакта канча жылдан бери эмгектенип келе жатат? Биз бул тармакта 10 жыл болду. Иштеп жатканыбызга биз 2005-жылдан баштап иштегенбиз. Биздин учредителдер кишилерибиз бар, 3 Ирандын жараны. Ошолор ойлоп тапкан
баштадым бул эмени. И башынан эмне үчүн бул сладости болуп, именно сладостиден башталган бул жумуш. Бул ошо Иран өлкөсүндөгү сладости Кыргызстанга алып келгени себеп болгон. Ошондон башталып бул жумуш жакшы буюрса иштеп келет деп атабыз. Сонун ийгиликтер болсун. Анда чоң рахмат сизге. Мына ушул келе жаткан жаңы жылды эң мыкты деңгээлде өткөзүп алыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студияда Канат Сатыбалдиев торт менеджери болду. Ал эми биз программабызды алдыга карай улантабыз. Азыр алдыда бизди торт бербесек да сиздерге аш тизме рубрикасын сунуштайбыз. Ал жакта ушундай жакшы тамак аштардын жасоо ыкмасын таанышып алсаңыздар болот.